Мисалы үчүн бирөөнүкүнө барсаң, базарды кылып, общий барасың, бардыгын көтөрүп, анан келсең, кербениңди сүзүрүп алып келесиң. Деп ойлойм мен, бирок макалдарга көп неме кыла бербейт экенмин. Кечиресиздер. Барса базар, келсе кербен деген макалдын мааниsin кандай түшүнөсүз? Билбейм, айтермин. Макалды билбейт экенбиз. Барса базар, келсе кербен дегенде, мисалы колу дайыма ачык болгон, дайым бирөөлөргө жардам берген адамды түшүнөм. Барса базар, балалуу үй базар деген сөз бар го. Үйгө барсаң, балалуу үй, бала көп болсо базар болот да. Барса базар, келсе кербен. Ошондой түшүнөсүз, Барса базар, келсе кербен деген макал менимче бул адамга карата берилген сын болуш керек. Эмне үчүн адамга карата болгон адамдын бир сыны катары карайбыз да. Кээ бир адамдар болот, абдан март адамдар болот, берешен, алдында бир түрү мына жомарт деп коебуз да, мынакей ошондой адамдар болот. Ал аны үйрөнүүгө мүмкүн эмес. Ал адам менен кошо бүткөн мүнөз. Канчалык бай болсо дагы мындай марттык кыла албаган адамдар толтура. Ал андай адамдарды бышык деп коебуз. Мына түштүктө питена деген дагы эмеси бар, сараң деп коебуз. Кыска ошондой адамдар болот да. Барса базар, келсе кербен. Жокчулуктан барчылык жакшы. Кыргыз элинин турмуш тиричилик философиясында да ар дайым адамдын материалдык жана руханий молчулукту, бардарчылыкты Кудайдан сурап келишкен. Түшүмсүздүктө түшүмдүүлүктү, кургакчылыктан нөшөр жамгырды, апаатта тынчтыкты суранышкан. Кээде жашоодогу апааттарга адамдын өзүнүн жүрүм туруму да себепкер болот. Ошондуктан адам баласынын пейили түз, ичи ак ниеттүү болсо, кадамы байсалдуу болот деп айтышкан. Макалда да ошол сымал берешен, жомарт, ачык кол адам жөнүндө сөз болууда. Берешен адам барган жерине ар дайым көтөрүнүп, ташынып, алчуусун алып кур кол барбайт. Ал эми мындай сый билген адамды албетте колун бош кайтарышпайт. Ошондуктан келген сапары да кербен сымал, ырыскыга бай болот. Макалдын мааниси берешен адамдын жүрүм туруму жөнүндө. Акчасы көп болуп туруп анан кимдирге бирөөгөн адам деле март деп айтууга болбойт. Анткени марттык деген колунда акчасы жок туруп дагы марттык кылганын чыныгы март ошондой да билинет. Эми мына ошондой бир адам жөнүндө айталык. Бир жерге барса базар деп атат да, же болбосо келсе кербен деп салыштырып атат. Эмне себептен базар, кербен деп атат да? Базарда бардык нерсе жайнап турат. Не деген гана дүнүйө жок жер. Анан эми мурунку учурда ошо базардагы келген заттардын, ошо товардын, нерсенин баарын каяктан келген, ал кербен менен жүктөп келген. Анан мындайча айтканда бул мартадан барган жеринде ошо базардагыдай кылып туруп жайнатып алып барат, же болбосо ошо кербен келгендегидей жайнатып алып келет деген сөз да. Үйүнө келсе мисалы кербен келгендей деп атат. Тилибизде аллитерация деп аталган бир кубулуш бар. Мына Б барса базар деп атат да. Анан К келсе кербен деп атат. Бул мындайча айтканда уйкаштыкты да камсыз, ички уйкаштыкты камсыз кылып атат. Мына ушундан.